Күн сайын биздин алдыбызда чечимдер деңизи турат. Алардын айрымдары кичинекей жана маанисиз, башкалары биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет. Мисалы, мен кайсы саясатчыга добуш беришим керек? Жаңы диетаны колдонуп көрсөмбү? Электрондук почта аркылуу миллионер боло аламбы? Бизден көп чечимдерди күтүшөт. Бирок ар дайым кемчиликсиз тандоо жасай беришибиз мүмкүн. Бирок жакшы чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүнүн көп жолдору бар. Сынчыл ой жүгүртүү бул өтө натыйжалуу метод. Бул кырдаалда кылдаттык менен калыбына келтирүүгө жана жашыруун көйгөйлөрдү табууга мүмкүндүк берген көйгөйгө жакындоо ыкмасы. Мисалы, бир жактуулук жана манипуляция сыяктууларды түшүнсө болот. Сынчыл ой жүгүртүү туура чечим кабыл алууга жардам берет. Өзүңүз туура сезген чечимди тандоонун ордуна сынчыл адам изилдөө жана күмөн саноо үчүн бардык мүмкүн варианттарга баш ийет. Ага жеткиликтүү ыкмаларды колдонуп, эң пайдалуу жана маанилүү маалыматтардан башкасын жок кылат. Сынчыл ой жүгүртүүнү колдонуунун көптөгөн жолдору бар. Биринчи, көйгөйүңүздү далилдеңиз. Башкача айтканда, сиз өз максатыңызды түшүнүшүңүз керек. Бул ар дайым эле оңой боло бербейт. Мисалы, жаңы диета тандап атсаңыз, анын тандаган себеби ар кандай факторлорго байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, 1-2 жумада гана натыйжаларга убада бар болушу мүмкүн. Бирок сиз чечимге диета менен так эмнеге жетүүнү каалагандыгыңыз жөнүндө так ой менен кайрылышыңыз керек. Экинчи, маалымат чогултуу. Айланаңызда көптөгөн маалыматтар бар. Андыктан көйгөйүңүздү элестетүү эмне маанилүү экендигин аныктоого жардам берет. Эгер тамактанууну жакшыртуу үчүн диеталар керек болсо, диетологуңуздан же башка адамдардан кеңеш сурасаңыз болот. Маалымат топтоо ар кандай альтернативаларды баалоого жардам берет. Сиздин максатыңызга ылайыктуу чечимге жакындатат. Үчүнчү, маалыматты колдонуу. Бул өзүңүзгө маанилүү суроолорду берүү менен ишке ашат. Чечим кабыл алууда өзүңүздөн сураңыз: кайсы идеялар иштейт? Жоопкерчилик кандай? Мисалы, сизге миллион акча жөнүндө убадаларды берген электрондук почта жөнүндө ойлонуп көрүшүңүз керек. Бул кырдаалда мен кайсы ой менен чечим кабыл алам? Фактынын негизинде жөнөтүүчү чындыкты айтып жатабы деп ойлонушум керек. Жок дегенде бир аз акча утуп алам деген ой логикалуубу деген суроого жооп бериш керек. Төртүнчү, анын кесепети жөнүндө ойлонгула. Элестетип көрүңүз. Май куюучу жайларда бензиндин баасын төмөндөтөм деген убадасынын негизинде талапкерди тандап жатасыз. Бир караганда уккулуктуу угулат, бирок экологиялык узак мөөнөттүү таасири жөнүндө эмне айтууга болот? Эгерде бензин колдонуу жеткиликтүү болуп калса, анда бул абанын кеңири булгануусуна алып келиши мүмкүн. Бул жөнүндө да ойлонушубуз керек. Бешинчи, башка көз караштарды изилдеп, талапкерлердин айткандарынын баарына макул болсоңуз дагы, карама каршы көз караштарды талапкерлердин стратегиясына эмне үчүн ушунча адам тартылып жаткандыгын ойлонгула. Бардык мүмкүн болгон ойлорду карап чыгуу сизге ылайыксыз программалар эмне үчүн башкаларга жагымдуу экендигин түшүндүрүп берет. Бул сиздин варианттарыңыз жөнүндө билүүгө, өзүңүздүн тандооңузга баа берүүгө жана акырында кыйла негиздүү чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бул 5 кадамдуу ыкма. Албетте, чечим кабыл алуу процессин сиздин жашооңуздан жок кыла албайт. Бирок бул ыкма жашооңуздагы туура чечимдердин санын көбөйтүшү мүмкүн. Сынчыл ой жүгүртүү, маалымат деңизин сүзүп өтүү, издегенибизди так табууга жардам берет. Ушул ыкманы колдонуп, дүйнөнү маңыздуу жерге айландырууга болот.